Буга чейин баткен эли дарылануу үчүн Бишкек шаарына барып келген болсо, бүгүн эми буга кажет калган жок. Анткени президент Садыр Жапаровдун катышуусунда шаарга жаңы заманбап клиника ачылды. Элибиздин салтында дарыгерлик кесипке дайыма суюрмат менен мамиле жасалып келген. Колунда эми бар чыныгы дабагер Кудайга жакын деген сөз бар. Мына ошондуктан биз дарыгерлерибизди кадырлап, сыйлап алышыбыз керек. Буюрса, бул көп тармактуу клиника 1000 деген үй бүлөлөр үчүн куттуу жай, өмүр булагы боло алат деген ишеничтемин. Баарыбызды кубантып турган саламаттык мекемеси Медакадемиянын көп жылдык илимий изилдөөлөрү менен тажрыйбаларынын ийгиликтүү жыйынтыгы болуп саналат. Бул заманбап медициналык борбор компьютердик томография, санариптик рентген аппараты, ультрадоуштук жана эндоскопиялык изилдөө жабдыктары менен жабдылган. Клиникада 76 орундуу стационар, 96 орундуу жатакана жана 160 кишиге ылайыкташтырылган заманбап конференция зал бар. Кен обласы боюнча жападан жалгыз аппарат болуп эсептелинет, ушул компьютердик томография. Бул жерде биз эмне кылабыз? Кишинин органдарын баарын эле тартсак болот. Эң эле көп тартылган бул мисалы сөөктөрдү. Биз азыр көп бизге кайрыла башташты. Баш сөөктү мисалы травма учурунда тез тартылчу метод болуп эсептелинет да, сразу келет, орунду жаткызабыз, 1-2 мүнөттүн ичинде сразу диагноз коюп тартып бере алабыз оор кишилерди. Мамлекет башчысы жаш облуска 2 тез жардам унаасын белек катары тапшырды. Ошондой эле бир мезгилде президенттин катышуусу менен республика аймагында 15 социалдык объекттин, анын ичинде 6 мектеп, 4 бала бакча, 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, 1 музыкалык мектеп жана 2 спорт залдын онлайн форматтагы ачылышы болду. Клиниканын курулушуна 1,25 гектар жер ажыратылган. Курулушуна 292 миллион 735 миң 800 сом сарпталып, медициналык жабдуулар үчүн 99 миллион 716 миң 100 сом бөлүнгөн.